Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалык. Кана эмесе балдар, бирге ырдайбыз. Азаматсыңар балдар, абдан жакшы аткардыңар. Анда эмесе сабагыбызга алтын эреже түзүп алалы. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Жана тапшырмаларды өз убагында аткарып турабыз. Балдар, силерге бир табышмак айтайын тапкылачы. Кыш кеткенде жаз келет. Жаз алдында эң алгачкы ачылган гүл бул кайсыл гүл? Албетте, байчечекей гүлү. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Азиза Ахмедованын Байчечекей чыгармасынан окуйбуз. Балдар, сабагыбызга максат түзүп алалы. Байчечекей деген тема менен таанышабыз, мисалдарды келтиребиз, кабыл алуубуз, ой жүгүртүүбүз, эске тутуубуз калыптанат жана жаратылышты сүйүүгө, жолдошторубуз менен туура мамиледе болууга тарбияланабыз. Балдар, мен көркөм окуп берейин, ал эми силер угуп тургула. Күн жылый баштады. Кар тоону карай улам өйдөлөп бара жатты. Мына ушинтип кар алдында жаткан Байчечекей баш көтөрдү. Өзүнүн көк көздөрүн ачты. Эх, кандай суук, деди ал бүрүшүп. Назик жалбырактары да калтырай түштү. Жаңы жүргөн жел аны эркелеткендей сылап өттү. Байчечекей ылдый жакка көк жашыл тукабадай кулпурган майсанга көз чаптырды. Эмне деген кооздук, дарактар төрсөйүп бүчүр байлап алыптыр. Мына эми жалбырактарын жазып жиберчүдөй көрүнөт. Атетигинде бадал түбүндө фиалка гүлү жашырынып калган жылдыздай жылт-жылт этет. Чөптөр да чыгып калыптыр. Фиалка чымчыктардын тиктегенинен уялгансып, башын бир жагына кыйшайтып алыптыр. «Фиалка!» деп кыйкырды Байчечекей. «Сен уялбай эле кой, сен баарынан сулуусуң, биз баарыбыз сени жакшы көрөбүз». Фиалка башын көтөргүсү келди эле, бирок ошол замат кайра түшүрдү. Анын адаты дал ушундай. Арадан 1-2 күн өттү. Байчечекей кубанычтуу кыйкырды. Карасаңар, бизге нарцисс келиптир. Ал кандай назик, кандай жыттуу. Баары нарциссти карап калышты. Чын эле гүлдөп калыптыр. Көп узабай бажырайып ак гүлдөрү да пайда болду. Талаанын көркүн ачып, дал эле чөптөрдүн арасында турган күндөй жаркырады. Ошентип күндөр өтө берди. Шалбаада улам жаңы гүлдөр пайда болуп жатты. Мына кызыл жибек кийинген кызгалдак гүлүн ачып, алгачкы аптап менен кошо айланага жыпар-жытын чачты. Берешен күнгө жүзүн тоскон гүлдөр кубанычка батышты. Алар Байчечекейдин өңү өчүп, соолуй баштаганын сезбей да калышты. Алар сезишкен учурда кеч болуп калган эле. Байчечекей өзүнүн кыска өмүрүн жашап бүтүп, жерге суналып жатып калган. Нарцисс оор үшкүрдү. Ал биз гүл ачканда кандай гана кубанды эле, а биз болсо өзүбүз менен убараланып жатып, анын гүлдөп турган учурун көрбөй да калыптырбыз. Эми ал биздин жаныбызда жок. Аптап башталып, ал мындан ары жашай албай калбадыбы? Гүлдөрдүн баары аябай кайгырышты. Алар Байчечекейден биринчи болуп гүл ачып, жаздын келишин биринчи болуп билдиргенин айтышып гана өздөрүн сооротушту. Балдар, силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Үйгө тапшырма Синквейн түзөбүз. Чыгармада кайсыл гүлдөрдүн аттары аталды? Атап жазабыз. Жана Байчечекей ырын жаттап алабыз.